мына силерди мыйзам, закон о миграциядачы, ошонун пунктунда бар экен, эгер гражданский иск болсо биздин жаранга, ал Кыргызстандын территориясынан чыкканга мүмкүн ограничение болот дегенчи. Силер ошондой мыйзамыңарда ошондой экен, эми Конституционный палата чечим чыгарып атат. Ал карама каршы ошол эле Конституциянын 16-чы беренеси 1-чи частинде жазылып атат. Адамдын укугуна, эркиндигине бул Конституция боюнча ал төрөлгөндөн таандык, андай ошого карама каршы келип атат депчи. Сиз оюңуз кандай болуп атат, ошондо айтыңызчы. Урматтуу Виталий Токтаралиевич, бул жерде эми биз биринчиден мыйзам чегинде ошо конституциялык палатанын чечими менен иштешибиз керек. Себеби дегенде бул жерде мен кечирим сурайм, себеби дегенде мен жаңы назначение жаңы алып турмун, ушул маселе менен эми окуп таанышып атам. Бирок кагаз түрүндө сизге ушуну жөнөтпесек, өзүм көзөмөлдөп берем. Кечиресиз Алмаз Ашыркулович, мен да сизге эскертүү беремин. Өкмөттүн өкүлү, эгерде мындай мыйзам долбоорлор каралып атканда билбеген министр, зам министр ушундай стастар болсо алып келбегиле бул жерге. Мамлекеттик кызматка орношкондон кийин мен бүгүн келдим, жаңы келдим деген сөз болбосун. Бул өткөндө да айтылган. Бул кандай жоопкерчилик? Алмаз мырза, өткөндө айткан мен сизге, премьер-министрге айтып барыңыз ушул деп. Бул маселе чынында бул жигит, сиздерден мен да кечирим сурайм, Виталий Токтаралиевич, бул жигит чынында көп жылдан бери өкмөттө жогорку кеңештин аппаратында бөлүм башчы болуп иштеди эле. Кечээ премьер-министр кол койду. Алмаз мырза, биз өмүр баян сураган жокмун мен сизге. Өмүр баян сураган жокмун. Кемчиликтерди моюнга алабыз, Дастандар Арсбекович. Бажарабыз. Бул жерге жооп бере тургандар келсин. Алмаз Акунжанович, анда конституционный